Жигиттер абайлайлы. Машинаны карагачы, жарымы жок. Кудай сактасын. Адам телазын иштеп жүрөм мыякта. Жарымын таппай. Пол хайвей жапты, башынан этеги. Баягында да жок тишка. Assalamu alaikum mekендештер. 1 saat murun bir çakan video менен sizlerge bölüştüm ele. Bugün 3 Mart geçki saat 11'den 10 minuta öttü. Men hazır Chicago şaharındamın. Hazır maga mындай маалымат келди, sizlerge hazır tanıştırıp koyayım. Урматтуу мекендештер, 3 Mart 2024 жылы түнкү saat 3 дейт го. Çamasında Filadelfiya'dagы 95-ci жолунда mekendештерибиz Бактыбеков Актилек 2002 жылкы, Эсенбеков Төлөбек 2003 жылкы жол кырсыгынан улам күтөөсүздөн көз жумушту. Кырсыктын себеби мас абалында айдоочунун кесепетинен бейгүнөө инилерибиз кырчындай жаш курагында каза табышты. Маркумдардын сөөгүн өз мекенине жөнөтүүгө көпчүлүктөн жардам сурайбыз. Зеле номер экен, Кыргыз ынтымак фонду дейт. 267 304 1964 дейт. Бул жакта дагы каза болгон мекендештерибиздин сүрөттөрүн коюшуптур. Кырчындай абдан жаш жигиттер экен да, караңыздарчы. Кырсык деген эмне? Жаман иш болду достор. Ана мен деген бул телефондар жөнүндө Ол жерде каза болгон эки мекендешибиз жөнүндө маалымат жүрөт да. Бул Кыргыз ынтымак фонду деп. Ушул номер туура номерби же бул тастыкталган номерби? Ушул байке тастыкталган номер. Тиги Филан группасынан алдым мунучу. Ушуга чогултулуп атты азыр акча. Dostlar, азырынча ушундай маалымат. Абдан жаш жигиттер экен. Ыйманы саламат болсун, жаткан жерлери жайлуу болсун. Эми абдан жаман иш. Жакындарына, ата-энелерине айтарыбыз, белиңерди бекем бууп кайрат кылыңыздар. Мына сүрөттөрүн көрүп, мына сүрөттөн эле жапжаш жигиттер экенин көрүп атабыз да. Жаман иш болду да, жаман иш болду. Бул жакта деген бирөөсү 2002 жылкы экен. Бактыбеков Актилек дейт. Биринибиз болсо 2003 жылкы экен. Эсенбеков Төлөбек дейт. Ай. Караңыздарчы, жапжаш биздин кой койгон инилерибиз. Бул жакта деген сүзүп кеткен айдоочу мас абалында деп жазып жатышат. Афро-американскен деп айтып атат. Эми толук маалыматты дагы билебиз го дейм. Бул жактан азыр көрдүңүздөр Зеле номерин.
Бирок мен сураштырдым, тастыкталган номер берсем, ооба тастыкталган дейт. Колдон келген жардамдарды берели достор. Бул жаш инилерибиз дагы жакшы ой менен келген да. Карабайсыздарбы? Кыргызстандан Америкага келип, доставкада иштеп атышыптыр дейт. Тамакташып иштеп атат. Бардык эле мекендештер келгенде доставкадан баштап иштешет да. Анан машиналары бузулуп, жолдун жээгинде турганда мас абалында келген бир адам сүзүп кетет баягы. Кырчындай жаш кездеринде. Эми баягы кырсык деген карабайт экен. Бардык мекендештерге аманчылык каалайбыз. Көптөгөн мекендештер азыр трак айдап, машина айдап иштеп жүрүшөт. Аман эсен болуңуздар, бөөдө кырсыктан тышкары болуңуздар. Кырсык деген карабайт экен да, каяктасың, кайсы өлкөдөсүң. Баягы ар бир адамдын баягы тагдыры жазылган да. Алла Таалабыз бизди жаратканда жазып койгон ар бир адамдын баягы эмес деп коет го. Орусча айтканда кандай чашасы деп коебу, мындай толгондо алып кете берет экен да. Иманы саламат болсун биздин инилерибиздин. Эң оор бул деген туугандарына, ата-энесине тиет. Жаман иш болду эми. Бериңиздерди бекем бууп кайрат кылыңыздар. Кайрат кылыңыздар. Колдон келген жардамдарды беребиз. Достор, ана мен деген телеграм каналым бар. Буякта мына аты жазылып турат. Алмаз KG USA 4641 катталуучу бар. Бул жакка дагы бардык маалыматтын баарын коюп, анан катталсаңыздар, бул жакта онлайн дагы биздин мекендештерге акча которуп жүрүп жатат. Азыр могу жерден сиздерге көрсөтсөм, мына бул жакта мекендештерибиз колдон келген жардамдарды берип жатат. Азырынча 153 мекендештер которуп атат. Азыр көрсөтүп коеюн сиздерге. Колдон келген жардамдарды көрсөтүп атат достор. Мына $10, $10, $100, $50 дейт. Буякта аттар да турат. $30, $20 колдон келген жардамдарды берип атат достор. Буякта $40, кээ бирөө $7, кээ бирөө $20 деп мекендештер которуп атат. Ошол биздин телеграм каналга катталып, анан которсоңуздар да болот экен. Кайрат кылыңыздар. Биздин каза болгон инилерибиздин ата-энеси, туугандары кайрат кылыңыздар.